Чакан айылдагы мектепте мугалимдери кубанып турган маалы. Анткени алар билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жасаган аракетти колдоого алынды. Эл ишеними акталат деген үмүттө кайрылып, жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевден мектепке керектүү жабдуулар келип түштү. Кайрылуубузду четке какпай, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин төрагасынын фондусунан Акылбек Тогузбаевич акча каражатын бөлдүртүп, ушул Мамырканов атындагы жалпы орто билим берүү мектебине проектор, интерактивдүү доска, ноутбуктарды керектүү шаймандар менен бардыгын толугу менен бүгүнкү күндө алып берип отурат. Замандан артта калбай санариптештирүүгө өтүп жаткан билим ордосунда буга чейин ноутбук, интерактивдүү доска алуу мугалимдердин изги тилеги болгон. Бардык аракет окуучунун билими үчүн дешет мындагы мугалимдер. Наша школа небольшая. Биздин мектеп чакан жана кичинекей. Айылдагы мектептер унутта калбай, жардам көрсөтүлгөнү көңүл жылытарлык. Азыр биз абдан кубанып турабыз. Анткени биз ишеним арткан эл өкүлү ушундай жардам көрсөтүп турганына ыраазыбыз. Акылбек Түмөнбаевич агабызга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени бүгүн биздин мектепке чоң интерактивдүү доскалар келип жатат. Алар менен балдар өзүнүн кызыкчылыгын арттырып, сабакка болгон көңүлү дагы көтөрүлөт деген ойдомун. Агартуу тармагын жакшыртуу багытында көрүлгөн камкордукка ыраазы болгон мугалимдер негизги милдет сапаттуу билим берүү дешет. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Түп району.